Азыр мен зона кыланчыка эртекен. Так, мынаке Санкт-Петербург шаарындагы акалар, үкелер, достор, эжелер, карындаштар, сиздер берген жыйган аманатыңыздарды мына өз ээлерине алып кеп тапшырып атабыз. Чындыгында муктаж адамдарга. Мына көрүп атасыздар, үй деген аты деле калган эмес. Күл болуп бүткөн, күйүп. Сиздер эч качан ылкак болбоңуздар, сиздердин жыйган акчаңыздар тийинига чейин өз аманаттарына жетип, өз үйлөрүнө жетип тапшырып атабыз. Мынакей ушул Питерде иштеп жүргөн акаларыбыз, үкелерибиз, досторубузга, эжелерибизге, апаларыбызга, карындаштарыбызга Алла разы болсун берген акчаларына. Ошол жакта уюштурган, организовать эткен балдарга, аларга да Алла разы болсун. Паниковать этпеңиздер, акчаңыздар бардыгы жетти, өз даректерине отчет берилет, ылкак болбоңуздар. Көрүп атасыздар өзүңүздөр, эчтемке калган эмес, жатканга жайы деле калган эмес, жегенге наны деле, кийгенге даже бир носкиси деле калган эмес. Көрүп атасыздар мына. Бул жакта ушул кызмат кылып аткан менин досум Өмүрбек. Бул жакта ушул жабыркаган киши. Атыңыз ким болот? Бостанов Запар. Бостанов Запар, Аксай айыл өкмөтүнүн Бакай айылынан болот экен. Бул киши комушчусу болот экен. Ушул киши бизге көрсөтүп берди. Муктаж адамдарды чындыгында. Ушуларга аманатыңыздарды тапшырабыз. Өмүрбек досум, кичине сүйлөп койсоң. Ассаламу алейкум. Санкт-Петербургда иштеп жаткан мекендештер, ушул жардамга көмөкчү болгон мусулман бир туугандарга силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Биз Аксай айыл өкмөтүнө караштуу Бакай айылына келдик. Мына Бакай айылына келип бул абаздан сурап, муктаж үй бүлөнү бизге жардамдашуучу караштырып берсеңиз деп айтсак, бул кишини айтты Бостанов Запар абаз экен. Мына бул кишинин үйү аш жарабай калыптыр, жараксыз, анан өзү инвалид баласы бар экен. Чындыгында сиздердин ушул жөнөткөн жардамыңыздарга муктаж экен. Мына 20 000 сом берип атабыз аманаттарды. Сиздер жөнөткөн аманаттарга кыянатчылык болгон жок. Сиздерден Алла разы болсун, баарыбыздан Алла разы болсун. Ушундай жакшы иштерди кыла берели. Мындан ары заманыбыз тынч болсун. Эл журтубуз аманчылык, эсенчилик болсун. Тажик бир туугандарга да Аллах субхана таала инсап берсин, ыйман берсин. Ушундай алдын кандай жакшы жашаган болсок, ошондой жашап жүрө берели. Мына чектешип турат экен, бияк Тажикстан, бияк ушундай чектешип турат экендер. Мынакей сиздердин аманатыңыздарды 20 000 сом бул абазга берип атабыз. Аба эми сиз жакшы батаңызды берип ушу Санкт-Петербургда Эжелерибиз бар, акаларыбыз бар. Анан буга Санкт-Петербургда эме Салым кошкон балдардан атап койдосун. Салым кошкон. Азыр бир аз кечиресиздер. Ушундай. Эми туугандар, эми ошо Санкт-Петербургда иштеген жердештер, ушу бизге биздин тагдырыбызга кайдыгер карабай колун созулган мекендештер, бардык жердештер, сиздердин баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ушундай күндөрдө бизди эстеп, бизди эме кылып, ушундай жардамыңыздар жөнөттүңүздөр. Жардамыңыздарды алдык. Эми Алла Таала сиздердин ишиңиздерге ийгилик берсин. Үй бүлөңүздөрдө ден соолук, ынтымак, бактылуу болуңуздар. Тапкандарыңыздарды төлкө ушундай нерселерге эмес, жакшылык, соопчулук, пайдалуу нерселерге кетсин тапкандарыңыздар. Амин. Эми элибизде ынтымак болсун, экинчи ушундай эмелер кайталанбасын. Ошол эми баарыңыздарга рахмат. Ага эжелер, бардык мейкандар, бизге жардам колун сузгандар. Ошолор кылган кайрылыгыңыздарды Алла Таала өз даргөйдө кабыл кылсын.
сіздерге ризашылық білдіремін. Аллах акбар.